Туғандар, ассаламу алейкум. Алмапышты. Шүнтіп, мөмелеп, салаңдап, самсалап деп қойды. Шүнтіп, шақтары иіліп тұрған мағал азыр. Бұл шақтары салаңдап тұрған пішқан алмалар Архангелде туғандар. Созақ районы Архангел айылында. Şu eski avalarımın burada olaq şapқан avalarımın bir 2-3, 4-5 olған екен әме. Böyle orukçam болып қалып, şu 2 avam қалып тұр. Анан 2 avamın bir avam bir жақта болып сөйлесе албай табыз еш. Ана Қуанша әкеме келіп қалды. Қуаншаға қандайсыз? Жақсы, рахмат көм. Жақсы, Құдаға шүкір. Өзің тылсың бұ, ден солтарың жақсы бұ. Бол отасы екен. Бұл маға айтып қалды. Şu bizim Arhangel ayılda bir 2-3 ақсақал қалды улақ шапқандардан. Şulardan bir tartып koyayım. Bizden дағы bizim ayılında ақсақалдарынан дағы естелік қалсын. Деп ана мен келіп қалдым бүгін. Келген, рахмат көм. Bu sizde komissардың атасы сізден шыққан дейді бұл. Шүнті оқып қалдым біле. Көк ат болған да комиссар деген. Комиссардың атасы емес, комиссардың чоң атасы менде болған. Чоң атасы ол? Чоң атасы болған. Ол 1995 жылы туылған құлын еле. Анан ал ошол менде құлын кезінен чоңойып, ошол чоң ат болды. Анан ошол жерде бір тайча барып, Қарбек деген ошо бізде бір ақсақалдарыбыз, аваларыбыз болот, мага жестеде болуп кетет. Ушул киши жазгам ал келип, анан ушулактыңды бер быйылча мен бір үйүргө коюп көрөйүн деп, анан апарып үйүргө койгон. Анан ошо койгондон кийин ошонун бээлери комиссарды, ошол бээлерден ошол менин көк атыман анан ошо комиссардын атасы туулган. Атасы туулган. Ооба, атасын анан ошо жаңасы болгондо ошол жерде Абай палван алган. Комиссардын атасын. Анан аны Абай коюп, анан кийин Абайдын ошо бээлеринен туулган ошо комиссар. Комиссар болуп чыкты. Ооба, комиссар болуп чыкты. Сиздин атыңыздын аты эмне эле? Эми ал убакта бул кайман ат деле жок эле, көк ат болчу, көк ат. Ооба, торат болсо торат, бозат болсо бозат эле деп койчу. Анан азыр эле кайман ат болуп кетип атат. Ал убакта кайман ат деген жок эле такыр эле. Анча бир илгерки аттар деле болбосо, атак негизинен аттарда жок эле. Комиссар каерден комиссар болуп чыкты? Кимдин колунан чыкты? Комиссар ушу өзүбүздүн эле айылдан жана бир Ашим деген азырда ошо спецнаста иштейт. Ушул айылдын тургуну, ушул айылдын ошо жигиттеринин бири ошо Ашим деген жигит эле. Ошол Абайдан ошол алып, анан ошонун колунан анан кийин комиссар тигил эми баягы укук коргоо органынын адамы болгонуна байланыштуу. Анан экөө аттын аттары баягы совпадение неме болуп, иши менен эмеси айкалышып, ат да жакшы чыгып, анан ошондон комиссар болуп аталып калган ошол. Ооба. Анан эми комиссарды комиссар кылып чыгарган ушул жерде бир Расул деген палван бар эле. Азыр эми баягы бир иштери менен ошо Россияда ошо неме кылып жүрөт, эмгектенип жүрөт. Ошол да убагында таза катуу палван болуп чыгып, Расул палван менен ошо комиссар экөө бири-бирине төп келип, Расулду палван кылган комиссар болду. Комиссарды комиссар кылып чыгарган Расул палван болду. Ат өзү ошол Ашимдин ат эле. Баккан ошо Ашим, сууткан ошол Ашим, атты ошо тарбиялап жеткирген ошо Ашим эле. Бул комиссардын атасы да Казакстанга кеткен. Чоң атасы. Чоң атасы. Эми ал менин атым чоң атасы. Ал эми ошол убакта бизден эле сомго 69 миңге кеткен. Бул 2003-жылдары. 69 миң. Алган өргөн экен. Эми ал убакта 69 миң өзүнчө бир өзгөчө бир укканда бир башкача пул дейт, бар эле пулдай эле. Анан азыркыга салыштырмалуу 500 миңден немесине бар беле? Ошонун тегереги болсо керек эле. Ошол убакта бир миңге жетип жетпеген баада болсо керек эле ошол убактарда. Чоң акча кеткен экен. Ооба, ошондой пул болсо керек эле. Ооба. Анан комиссар дагы кошоко кеткендейби? Комиссар дагы анан бул жерде чабылып, ошол өзүнүн табына келип, айка бияка көрүнүп, даңазалуу ат болгондон кийин ал дагы ошо Казакстанга кетти. Бирок өтө чоң пулга кетти. Ооба, өтө чоң пулга кетти. Аны билбейбиз. Мен эми мында болжолумда ошо 23 миң долларбы, ошо 20 миң доллардын нар жагына кетти да. Точно билбейбиз, э? Точно эсимде жок. Айтышты эле 23 же 27 миңби ушундай долларга кетсе керек эле.
Жакшаттын кардалы сразу да пайда болду. Ооба. Анан көк ат өзү комиссардын чоң атасы да бу жерде ушул өрөндөгү эң алдыңкы аттардын бири болуп, аны көп чоң палвандардан ушу Гененбай ака көп чапты, Капаш ака көп чаап жүрдү. Мына жерге талдагы Капаш палван деп окшойм. Крамалык болуп өтүп кетти Капаш ака. Бул Ош 3000ге ушул жерден өзүбүздүн Абай палван Ош 3000ге жанагы 5-5ке барбай ака чабылып келген. Бул жерде эме ушул өрөндөгү эң бир алдыңкы аттардын бири эле. Бирок күнүгүн келгенде комиссардын атасы да андан кийинкилер дагы алатка көп эле жакындап бара алышпады. Ушундай аттар болду. Ооба, эми ал убакта жыйындардагы тартиби менен болот эле. Азыркыдай теек чылбыр деген жок эле, жерге түшмөлөр жок эле. Мафия жок эле. Мафия деген жок эле. Нукура палвандар, нукураттын күчтүүлөрү кирет эле, нукура палвандар чабат эле. Аксакалды сыйлайт эле ал убакта, эки жактан келгенди сыйлайт эле ал убакта. Улуу кичүүнү сыйлайт эле ал убакта. Бир аксакал айткандай болот эле, токтот десе токтойт эле улак. Улакты чапкыла десе чабылат эле. Мына жакта бир өрөндө меймандар келип туруп, суусуга улакты койгула десе, жакшынакай болсо суусуга коюп беришет эле. Эл журтту сыйлайт эле, өйүс бүйүстөн келгендерди сыйлайт эле. Ушунчалык кыргыздын улак менен даңазаланып, анан кийин кыргыздын ушундай бир адамгерчилик сапаты менен кыргыз жогорку бир даражада турган ушундай биз калкпыз. Анан ушу учурдан пайдаланып айткым келет, ушу акыркы күндөрдө, акыркы убактарда ушу биздин улагыбыздын да кадыр баркын, биздин кыргыздын ушу жакшы өсүп келаткан жакшы жигиттери кадыр баркын төмөндөтүп коюп атат. Эмне менен төмөндөтүп коюп атат? Эки жактан келген эл журтту сыйлашпайт. Өрөөндөн чыккан аксакалдарды сыйлашпайт. Өзүнүн кичинекей аркасынан өсүп келаткан жаш балдарды сыйлашпайт. Чылбырга байлап атышат. Жана тээктеп бир камчыга, такага тросторду байлап алып, үстүндө 5-6 тартып жүрөт. Жерге түшүп алып 3-4 көтөрүп жүрөт. Бул кыргыздын улагы эмес. Бул кыргыздын салты дагы эмес. Биздин ата бабалар мындай улакты, мындай оюнду бизге таштаган эмес. Бул өтө таза, өтө нукура, өтө күчтүү. Мындайынча айтканда, военный подготовканы кыргыздарга таштап кеткен оюн эле бул. Менин түшүнүгүм боюнча. Эми акыркы күндө муну көп жерде деле айтып келейтам. Жыйындарда да айтам, ушу өсүп келаткан балдарга да айтам. Ой жигиттер, силер мындай болуп чаппагыла. Бул улак менен силер даражага жетпейсиңер. Бул чабышыңар менен силер бир жерге бир тарыхка же болбосо бир эртеңки күнү келечек муундарга айтылбай каласыңар. Мунун аркасы жама менен бүтөт, мунун аркасы ызы чуу менен бүтөт. Бул палвандык эмес, бул улак чапкандык эмес, бул жигитчилик эмес деп окшогон нерсени мен көп айтып келем. Бирок көп жаштарыбыз муну укпай келет атты. Ушуну эми көпчүлүк жаштар да колго алып, ушуну өткөн муундар эми айтып атышат. Өткөн муундар айтканы менен бул эч эске алынбай, ушул аткарылбай келет атат. Биздин кыргыздын жигиттери кыргыздын жигитиндей болуп, ошол жанагы таказын таштап, тегин таштап, беркилерин таштаса, ошондон нукура улак болуп, таза улак болуп, мындан бияка дагы бул улактар дүйнө жүзүндө дүңгүрөгөн бир даңазалуу оюндарыбыздын бири болот эле. Азыр эми илгери бая бир эле Советтер Союзу болушу, Советтер Союзунун ичинде дагы аттарды кыскартып, улактарга тыюу салып келген. Азыр эми кеңирчилик болуп, бүт дүйнөгө таркай турган маалда ушундай өзүбүздү артка тартып атабыз да. Ач көздүк кылып, ач көздүк кылып атабыз. Напизибиздин чокурлугу кылып атабыз. Ушунчалык назарыбыздын аштыгы кылып атабыз. Өтө акылдуубуз, бирок акылыбызды иштетпей, кем акылдык кылып атабыз бу жерде. Мен ушу жаштарга айта турганым ушу, ушул кыргыздын улуттук оюнун ушу төмөндөтүп паска чүрүп кетип атканына нааразылыгым дагы ушул, капачылыгым дагы ушул. Ошондой да. Ооба. Анан ат багып, ат минип, ат таптап, аттарды онондой кылып бир сонун кылып алып жүргөндөрүнө бул жагына сыймыктансак болот. А бирок атты ойното келген жеринде келгенде сал туура эмес иштерди кылып коюп атабыз. Ошондой. Эң туура сөздөр айттыңыз, эң туура. Мейман келсе, мейман дагы жыгып атабыз. Мейманын да карабайбыз, башкасын да карабайбыз. Даже өсүп келаткан же жаш баланы карабайбыз, же өнөрдө турган сакалдууну карабай атабыз да. Ооба. Жыгылып калса же тургузуп койбойбуз. Андай нерсе жок. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Жөргөлөп качып кетсе, ооба. Ошо жакшы болот. Өшө да тебеленип бирдек болбой, бай болбой. Ооба. Аксакал бул атты илгертен аттатпайсыз. Эми бала кезимен эле ушу ат менен келейтам. Бала кезимен эле ат менен келейтам эми. Бала кезден эле. Бала кезден эле ат менен келейтам. Бул аркадагы бир бойлуу өспүрүм экен го бул. Жаңасы дедиңиз буну. Айтырып коюң эми. Каяктан тауып келдиңер бул сөйүктүү нерсени? Чырайлуу, көрктүү нерсени. Бул эми ушу өзүбүздүн эле айдан бир аманат деген укалярыбыз бар эле. Ошол жакта бир сатам деп неметип калган экен.
Анан карап киши мичо башына карап неметип анан ушуну бир алып алдыңар. балдар алган экен. Анан эми жай менен каралбады деле неме деле болуп атат турду эле. Так өспүрүм. Жаңасы жок дедиңизби? Жаңасы азыр ушу үстүн казуулар иши сайып койду, алдын казуулары сайыл элек азыр. Казуулары чыга элек азыр. Быйыл Кудай кааласа бир текшерип көрөт экенбиз да. Бир. Быйыл эми Кудай кааласа бир ушу эртең бир суундан тамаша башталганы турат. Кичине барып бастырып барып бир көрүп келебиз деген ой бар эми, барып көрсөк анан. Бир туягын сынап тең да. Ооба. Кандай жарайбы, жарабайбы? Ошол жагын карасак анан болуп кетсе, болуп кетсе пешенеси ачылып кетет. Ооба. Анан болбосо разыбыз дең. Разыбыз. Табакелдик иште. Бул эми ат кармаган, ат алган бул баардыгы табакелдик иш болот. Табакел иш болот. Бу илгертен бери ат кармап келсеңиз атаңыз кармаган экен да. Эми ата бабам каралган. Ошо баягы атаны көрүп, ошо атанын кылганын кылып, атанын аркасынан өсүп. Анан ушу атам да ат кармап келген эми. Чоң атабыз да ушу ат кармап ат минип келген экен, эми о кишилерди биз билбей калдык. Андан кийин атам өзү кесиби зоотехник эле, ушул айылда 22 жыл башкарма болуп иштеген. Өмүр бою ушу жылкы кармап, ат кармап, ушу менин кичинекей кезимден ушу атка мингизип, эки аралаштырып, улакка чаптырып, ошонун аркасынан баягы эл аралашып, атка кызыгып, анча-мынча улак чаап калганым ушу негизги себеби, негизги түрткү берген ушу атам. Атаңыз, э? Анан ошо атамын жолун айтып коюң атаңыз. Атамдын аты сатып алды, мал ашып сатып алды деп. Мен көп жерден эми азыр эми ал кишинин тааныган курдаштары, ошо теңпай кишилер, үзөңгүлөш кишилер көпчүлүк өтүп кетти. Мен ушу таза улакка ынтызар болуп, чаап ушинтип кызыгып калган маалда ушу наркоюзга барабыз, беркоюзга барабызбы, базар коргонго барабызбы, өзгөн тарапка барабызбы, көп жерге барганда ушу менин атамы жок дегенде бир канча адам болсо бир адам сурайт эле да, каяктан келиптир, наркы берки дегенден ушу паланча жерден келиптир десе, ошол жакта ушундай деген киши бар эле, ушуну тааныйсыңбы, мал ашып сатып ал деген киши бар эле, тааныйсыңбы деп калышат эле. Анан тиги жактагыларым же башкалар болсо оноо баласы болот деп калат эле. Же келип менден сурап калат эле, ушундай кишилер, ушундай кишини тааныйсыңбы деп. Ошонун баласымын деп калат эле мен. Эми азыр улак чапкан. Жок, акча улак чапкан эмес. Чапкан эмес. Эми жөнөкөй барып атка кызыктар болгон улакка барып, айыл кишине сыйлап неметип ашырып берет эле. Анан жөнөкөй өзү баягы чечинип, билегин түрүнүп кирип мындай чапкан эмес, сыяй эле ашырып неметип. Анан эми ушул жерде кадыр барктуу, нар жак бер жакка элге таанылган кишилердин бири болгон. Анан ошо тууралуу эл таанып, сурап неметет эле. Анан өмүр бою ат кармап, колунан ат чыгарбай келген киши. Ат таптап жүргөн. Ат таптап жүргөн киши эле. Эми а кишилердей кылып биз чодо таптай албай неме кыла албай атабыз. Илгери киши таптаган ат. Алар же азыркыдай баягы той тамаша азыраак болуп, ошон үчүн неме болгонбу? Биз азыр ошолордун таптаганына жеткиребиз деп жеткире албайбыз, андай кылып ат кармап мине албай атабыз да эмнегедир. Мисалы үчүн баардык мүмкүнчүлүк бар, бирок мен ошо кишидей болуп, атты таптап ошо кишидей болуп мине албай атам да. Кыйын таптаган экен илгери, өтө кыйын таптаган экен. Алар даже күнүгүн келсе, мен ойлойм, а кишилер ушу ат менен сүйлөшө да билген адамдар го. Ушул жерде көп адамдар бар эле. Мына жерде бир Акбар деген аксакалыбыз бар эле, Тыныбек деген аксакалыбыз бар эле, Токтогул, Рашид деген аксакалдарыбыз бар эле. Бул кишилер карап туруп ошо аттын телегинен билет эле да, ат мындай болуп калыптыр. Мына кысык чабылып калыптыр, же болбосо сыботко коюлуп калыптыр. Же болбосо мынаны ток чаап коюпсуңар. Буга мынандай чөп бериш керек, мынандай кылыш керек, мынандай жем бериш керек, мындай жерге байлаш керек деп. Ошо аттын тезегинен дагы анализ чыгарып коюшат эле да, ушундай аксакалдар бар эле да. Андан эми мурунда бир топ аксакалдар өткөн экен. Менин жерде бир Акат деген айыштан бар эле. Бул кишилер ишем жылкы менен туулуп, жылкы менен жүргөн кишилер. Булар мен өзүмчө мындай бир баа берип, өзүмчө ойлойт элем, бул кишилер жылкынын тилин билсе керек, жылкы менен сүйлөшөт бул кишилер деп коет элем. Ооба. Ошондо ошо даражада ошо даражада салыштырмалуу, ошо даражадагы адамдар эле да бул кишилерчи, өткөндөгүлөр. Ооба. Мында жылкынын кабак кашына карап, көз башына карап, тийгенде чычканына карап эле эмне болуп атканын баарын билип турган десеңиз. Ооба. Ал маалда укол кылышам жок болгон болсо керек. Эми ал убакта бир жаталак-баталак болуп калса укол кылышат эле. Анан кийин азыркыдай мындай укол берип, семиртип, укол берип, апетин ачып, анан дары берип, башка кылган, агылган, бугулганды мен уккан деле эмесмин, көргөн деле эмесмин. Акыркы айтат,
натуральный ушу өздөрүнүн жанагы бир чыгармачылыгы менен өздөрүнүн жанагы бир сайапкерлиги менен гана таптап ошондой нерселерин берип, бир чөптөрдүн түрүн берип, же болбосо башка бир нерселерди берип, ушундай кылып өздөрүн аттын табын алып келип, аттын өзүнүн ордун алып келишкен. Азыр керек болсо ушундай бир укол чыгыптыр, ушинтип угуп калдым мен. Атка кардал келсе, шу атка бир укол берип коет экен, ат шуулдап калат экен. Анан ал бир эки күндөн кийин кайра өзүнө келип калат экен, анан алып кеткенден кийин. Ушундай да укол чыгып калыптыр азыр керек болсо. 8 уч каяк болуп турат экен, шабылдап. Мен да бир илгери бала кезимде бир уктум эле. Бирөө бир шабылдаган атап келген экен. Эми базардан келгенден шабылдайтмыш, эртеде такыр баспай жатып калганбыз, көрсө мал базарда арак ичирип коюп сатканымыш деп бир уктум эле, анын канчалык чындыгы барын билбейм. Эми ошогон нерселер көп экен азыр, эми искусственный жасашат экен, бардыгын искусственный жасашат экен. Ошондой. Бу ушу менен өзүңүз канча чаптыңыз убакыт? Өзүм ушу мектепте окугандан баштап кызыгып, ушулактардан калбай барып наркыбер кылып жүрдүм. Мынан эми келип чапканым ушу армиядан келгенде ушу 25 жаштан кийин анан чапып баштадыңыз, ооба, мастайдыл. Эми ушундай эле бир алып болуп бир наркыбер кылып жүрген жокпуз. Эми намыз үчүн эл аралап, элдин катарында. Эл катарына барып келип жүрдүм. Ооба, барып келип, неметип жүрдүм. Анан 5-6 жылдан 5-6 эмес, бир 10 жылдын тегереги болуп калды. Эми барып көрүп калды. Эми жаш балдар өсүп наркыбы чоңоюп улак чаап келсе, жаш балдарга кошулуп алып деле калжаңдай берсең туура келбейт. Барып анча-мынча аралап, анан сыйлаганды ашырып, неметип берип коюшат. Өсүп келаткан жаш балдарга да рахмат, ыраазычылыкты айтам. Аларга дагы ушу учурдан пайдаланып, кайерге барсак келипсиз деп кичилер сыйлайт. Улуу кишилер баары сыйлап, оң келип калса бирден ашырып неметип беришет балдар. Анан эми жаш өткөндөн кийин, кичине улгая баштагандан кийин сый менен жүргөндө жакшы болот. Ооба. Улгайып калганды байкап, ооба, өзүңүн улгайганыңды байкап, өзүңүн алакубагыңды байкап, кичине сый менен жүргөн жакшы болобу дейм да. Жакшы, туура. Эң туура. Бу ат жөнүндө бир ооруп калган, башка болгон бир кызыктуу бир окуялардан болсо бир айтып кетиң эми. Эми атаңыз айткан окуяларданбы, башка жактан укканбы? Аттын бир акылдуулугу, аттын бир керемети боюнча бир. Ат эми бул илгертен калган кыргызда айтылып келген ат адамдын канаты деп, атты сыйлай билсең, атты жакшы карасаң, ат эч убакта жолго таштабайт. Бир жерде калтырбайт ат. Ат деле жакшы мамиле кылып, жакшы карасаң, ат да түшүнөт, ат да ээзин ушунчалык сыйлайт. Мен ушундай атка баа берем. Анан чындыгы бир неме кыла турган күндөр эстен чыгып деле кеткен экен. Эми бир ат жок күн көп деле болбоду, азыр эле күндөр болуп калды. Ат жокто эми действительно ат менен аралашып, ат минеп, ат жалында жүргөн адамга ат жок болуп калса өтө кыйын болот. Үйүңө кириш деле, сарайга кириш деле кыйын болуп калат экен. Ат жок. Ооба. Үйдөн барака кетет экен ат. Алда кетет экен. Өзүң ошо айылдагылар тел-теңиштердин аракы баракка басып кетсе, үйдө отуруп калыш бул да өзүнчө кыйын. Мындан да бир сарат бар эле. Ошол сарат былтыр ушу биздин айылга келип, кайра дагы быйыл сатылып кетти. Кайра кышта сатылып кетти. Азыр алат мынагы Барпынын кыр жолунда сарат. Ошону бир сатам деп бир акча керек болуп неметип, эми жашоодо кандай нерселер болот экен. Анан ушу маркайлык балдар келип алып кетти. 2 күндөн келип алашып коюп, анан 2 күндөн кийин келип атты ушул жерге келип портерге жүктөп кетишти. Жабууларын алып келген экен. Жүгөндөрүн салып, бир килем алып келген экен, килемин жаап, анан портерге жүктөп үйгө кирип чай пай ичти. Анан шириндик жакшы жигиттер экен. Акчасын да толук алып келиптир. Андан тышкары шириндик, бириндик, конфет, ошондорду алып келиптир. Үйгө кирип, кичине бир перден чай иштик, кичине тамак кылып жүрдү, тамак ичип. Анан атты жүктөп кетип атканда, ат ушу атканан бурчуна барганда мен аттан андай деп күткөн эмесмин, андай деп болгонду көргөн эмесмин, уккан эмесмин. Ошо бурчтан бурулуп, өтө электе ат ошо машинанын үстүнөн кайрылып туруп, кадимкидей кичинеди.
портердің үстінен башы мынандай қайрып өзі бұрыла албады, шундай қайрылып тұрып кішінеді. Эми жаш бала болгондо, жашыраак болгондо ким билет, көздөн жаш чыга беле. Каңырык түтөп чыдай албай калдым, отура албай калдым. Не кылышты билбей калдым, такыр. Андан башка ат да жок эле. Анан аялым айтып калды. Бүгүндөн калбай бир ат дагы жерге байлап алсаң, сен билбей калдым деди. Сен жата деле албайсың, отура деле албай калдың чагымда деди. Анан жерге талда бир Батыр деген досум бар эле, ушуга чалсам, келсең үйдө бир көк ат бар деди. Анан барып ошол атты алып келип ордуна байлап, анан кийин көкшүн сууп отуруп калганмын. Алаксы тең бир ат. Алаксы баба. Ат сезип турат, билип турат. Анан ошо аттын сезгенин, билгенин, ушул үйдөн сатылып бир жерден экинчи бир жака кетип атканын сезгенде мен ошондо мындай толук кандуу түшүнүп билдим. Болбосо ушу кичинебеген жөнөкөй эле турган ат күздүн күнү жаска мал болсо ham жылкы пылка кайрылып кичине атат десең болот эле. Күздүн күнү ушундай мал же мындай намсал кечирек беле. Ошо атканан бурчуна барган ат кайрылып ушу машинанын портердин үстүнөн кайрылып туруп жөн эле бир баркырап да кичинеди да. Бир мага ушундай сезилди, бир кейиштүү, как будто бир капа болгондой болуп кичинеди да, ушундай сезилди да мага. Пулга алмаштыңбы мени деп. Ошондой деген бир нерсе таасир этти да таң көр. Анан лабис кайракасынан кууп барып атты берака бер, мапулуңу дешке дагы болбойт, башка болбойт ал. Ооба. Ичидардын ичинде ичте калды. Ооба. Ушул случай ушундай болду. Ушундай болду. Ооба. Бир эсте калган нерсе ушул. Анан ат өтө акылдуу жаныбар болот дейт, берис айтат. Бул баягы кайсы бир жайыттарда үйүрдө жүргөн болсо, кийин башка жактан бир бошоп калса, ошол жактарга качып кетип калат дейт. Ошо жайытты бул машина менен ар жака барган болот. Бул районго ар жака барган болот. Бирок ошо жайыттын билип, ошактарга жөө качып кетип калат дейт. Эми ошондойду уктуңузбу дейсиз? Андайды укканмын. Көргөн эмесмин. Бул эми жылкы малдын көз ачыгы ушунчалык акылдуу, ушунчалык эс тутуму ушунчалык күчтүү болот экен. Ошону айтсаңыз. Бир баскан жери ушундай эметип. Мына жаан чачын болот, туман күндөрү болот, борон чапкын болот. Ушундай караңгы түндөрдө дагы аттын тескенин өзүн эркине коюп бош кое турган болсоң, жолдо та үйгө алып келет. Бул эте факт. Адашып калбайт тең. Адашып калбайт. Бир кээ эле бир алдан күчтөн тайган, бир арык торго эле ат болуп ушундай бир жолдон адашып калбаса, эс акылы, күч кубаты нормальный ат кандай болбосун үйдү таап алып келет алат. Эсин тең. Ооба, эсин алып келет үйүнө. Муну эми көпчүлүк эле ат минген жигиттер, ат минген адамдар, аксакалыбыз эле, жаштары деле муну көрүп бул неме болуп жүрөт. Анан жанагындай бир жерден экинчи жерге качып келет дегениң, ушу илгери жанагы сүйлөшүп аткан Абай палбандын атасы Токтомуш деген айчтан ушу Айгашка деген аты болгон экен. Ушуну мына өзгөн тарапка сатат экен. Ушу чаңгеттерге бир жака сатат экен. Ошол жакта жүрүп үйүргө коюп, кийин үйүрүп айдап качып келген деген укканмын, бирок көргөн эмесмин. Үйүрү менен ушага айдап качып келди деп деген укканмын. Ооба. Өзүнүн жайына. Ушул айылга айдап келген экен үйүрү менен. Чоңойгон жерине, Ооба. Ошону укканмын, эми көргөн эмесмин. Ал убакта биз кичинекей бала кез элекмин дейт. Мен ошону угам да. Чоң ат дейт, 4 асы, 5 асы, 6 асы ат дейт, кетип калат дейт. Өзүнүн эли жерин сагынып кетип калат. Анан эми аттан тышкары эми атты бай үйүргө коёсуң, өзүнүн убагында кармап наркы кылат экенсиң. Мына чоң биелер, 3 асы, 4 асы, 5 асы биелер көпчүлүк эле учурда кетип калып таппай анан кайра ушу кайсы алган жеринен өзүнүн баягы мурунку туулуп өскөн жайытына таап келип атса ушпай батыр көпчүлүгү. Кара. Эми бие кетип, бие онун билип кетип аткандан кийин айгыр тем более кетет. Тем более жана үйүрдө жүргөн айгыр ал сөзсүз кетет. Анан айгырды баягы убагында кармап, жайыттын сезонун бүтөрү менен сырада кармап байлап аласың, ошон үчүн көпчүлүгү качпай калат. Болбосо эркин кылып кое бере турган болсоң, бул сөзсүз кетет айгыр. Ошондой, Бул бир дагы бир окуялардан барбы эсте калган? Эсте калган окуялар эми бир палвандарды бир айтың. Там берген палвандарды айтың. Там берген палвандардан эми биздин ушул өрөндөн чыккан акыйкат чыныгы таза палван бу. Женен баягы эми кимдер билбейт. Бул киши акыйкат эл суктана турган, эл сыйлай турган, эл ушул менен дагалана турган акыйкаты кыргыздын палваны. Бул кишинин эми жаш өтөп. Азыр мындай палван жок. Азыр эми андай палвандар жок. Мен бул кишинин палвандыгы эки тарабынан тең палван эле. Биз ошондо бала кезде ушу чоңоюп, бес тартып, эки акты таанып ак караны ажыратып калганбыз, ушу кишилердин аркасынан бастырып калганбыз.
Бул кишинин атын укканда эле өзүнөн өзү сыймыктанып эле өзүнчө эле баягы кандай кумир тутуп ушундай бир өзүнөн өзүнчө эле бир Керенбай болуп кеткендер көп болуп кеткен. Канча туулган жаш өспүрүм балдардын аты азыр Керенбай болуп кетти ошол убактарда. Ушундай болсун. Ушундай болсун деп тилек кылып, ниет кылышып. Бул кишинин еңишке түшкөнүн айтпа. Еңишке дагы таза палбан эле, улакка дагы таза палбан эле. Бул кишинин улак чапканында эңкейип торпоктун алдыңкы колу, аркаңкы эки саныбы бирдей ушу тек улакты кармагандай топтон сүйрөтүп алып чыгып, онаяка апарып анан кийин атка салып кетет эле да. Сүйрөп чыгат эле. Сүйрөп алып чыгып онаяка апарып салып кетет эле да. Аны азыркы жаштар тек улактандай кыла албай атпайбы? Тек улакты азыр күн келсе тек улакты текке салып атышпайбы? Действительно суктана турган, айта турган, даңазалай турган, кыргыздын намысын жогорку деңгээлге көтөргөн ушул өрөөндөгү палвандардын бирөөсү ушу Керенбай эке. Андан кийин эми палвандар көп чыкты, жакшы палвандар болду, намыска жараган жакшы палвандар көп болду. Ошолордун аксакалдарынын бири ушу жерге талда мына Капаш ага деген бар эле. Бул киши жакшы өтө палван эле. Биздин өзүбүздүн акаларыбыз өйүстөн Тынычали палван деп коет. Булар акаларыбыз. Бул киши ham өтө палван болгон. Бул киши эңиштин пири эле да. Бул кишини бир жерден алынды, же болбосо колун бастырды, же болбосо бир жерде бир тартылып калды деген укпадым. Бул Тынычалига даже жана Кыргызстандын чемпионатында бул таластыктардын тартып отуруп колдорун сындырган. Ошол эңишип аткан сопернигинин колун сындырып коюп оюндан чыккан күндөрү болгон. Ошол даражада болгон да? Ошол даражадагы палван болгон. Бул Тынычалига эңишке өтө палван чыккан бияктан. Анан менен чогуу жүргөндө дос болуп экөө кучакташкан дос, экөө ушу бирине бири пар ушунчалык катташкан калың достордон. Өтө калың достордон. Бул экөөнүн достугуна да сыймыктанса болот. Эми андан кийин жашырактардан бияктан ушу Абай чыкты, Сатыдан Аскар Али чыкты, Калмакчыдан Бакыт деген палван чыкты, Калмамат чыкты, бияктан Мамат чыкты. Андан кийин Карбектер чыгышты. Канжыгадан бир Тойчубек деген палван чыкты. Күчтүүлөрдөн. Өтө күчтүү палвандар чыкты. Баардыгы өзүнүн заманына жараша, өзүнүн жүрүм турумуна жараша палвандар болду. Но бирок бул кишиге Керенбай экеге салыштырыш туура келбейт. Бул өрөөндөн эң катуу палван ушу кече жакындары жаш өспүрүмдөрдөн чыккан Расул палван, анан тиги калмашында дагы ушу Карбек палвандын жана Марсель деген баласы бар. Бул дагы күчтүү палван чыкты. Нар жактан Кайрат деген чыкты. Булар дагы бул Керенбай экенин кандай десем, бул күч жагынан, улак чапкан жагынан бир кишине неме келгенсе, баары бир жагынан төп келбейт. Ал кишинин мындай кандай десем, төрт жагынан төп келген адам. Адам менен сүйлөшө, ушундай мамилелешип. Мамилеси сылык тең. Өтө сылык, өтө кичипейил. Ошо жана чапкан улагы. Бул кишинин өзүнүн кайра саяпкерлиги, ушундай бир акылмандыгы, кандай адам менен болсо да тил табышып, ушундай сүйлөшкөнү, жанагындай бир санжыраларды билгени, улуулардын баягы бир салт, када салттарын билгендиги. Анан бул киши палван болуп эле неме болбостон, жанагындай бир жакшы отурган жерлерде ушунчалык ырдаганын айт. Дагы тең? Ооба. Бул киши дагы айт эле. Мына кыргыз кандай болгон, а? И тиги Тынычалига ham ушунчалык ырдайт эле. Анан ушу эки палванга ушунчалык сыймыктанасын, башкасын неметесин. Бул кишилер любой адам менен сүйлөшүп, кандай адам болбосун тил табышып, улууну дагы өзүнө тартып, кичүүнү дагы өзүнө тартып, канчалык эл менен болсо дагы ушу мамыр-жумур камырында жуурулушуп кеткен адамдар да, булар ушунчалык. Эл аралап жүргөн адамдар бар. Ооба. Накты ооба. Анан баягы көпчүлүк айтып калбайбы? Айтып калышат го. Ой, бу палвандай, палвандар кечирип койсун, акылы кемирээк болот деп. Жок, булардын акылы өтө ашыкча. Ушунчалык жетик, тетик бардыгына түшүнгөн. Өзбектин салтындагы, казактын салтындагы, тажиктин салтындагы, кыргыздын да салтын билген адамдар. Бар жогун билген да. Билген адамдар. Бул адамдар тарыхта кала турган адамдар. Эми чындыгы тарыхта кала турган, биздин када салттарды кийинки жаштарга үйрөтүп кеткен. Таржымалдардын болгон окуяларды бүт бар жогун эстетип, ошо жаштардын кулагына куюп, мындай көрсөтүп, биздин алдыбызда кетип аткан үлгүлөрдүн бири да бул адамдарчы.
Ошондой. Анан ушу өзүбүздө бул жерде Аймарек деген да бир акебиз бар эле, буям өтө катуу балбан, ушу Кененбай ака, Тынчал акалар менен бул да үзөңгүлөш болуп жүргөн буям акыркы күндөрү кичине ооруп неме тип калды. Анан Курманбай бир Аман деген акаларыбыз бар, ушу биздин айылдан чыккан. Мына жерде бир Исмайыл деген акабыз бар. Анан Абданбай деген бир теңизчибиз бар эле, буям өтүп кетти. Өмүрү калтекен былтыркы жылы өтүп кетти. Шама деген менин үкөлөрүм бар. Бул дагы ошо Кененбай аканын өрөөнүндө чоңойгон, ошол айылдан, ошол кишилер менен бирге ошо бир булактан суу ичип өскөн эң бир мындай кыргыз элинин бир даңазалаган жигиттеринин бири ошо дагы. Бул дагы ошо алдынан эч ат түшүрбөй, кайсы жерге болсо ошо Шама палбан болуп, буям кадыр баркы менен даңазасы менен келе атат. Ошол жигиттер биздин элде көп болсо, Куда кааласа биздин улактар дагы даңазалаган жогорку деңгээлге жетет. Эми атай берсек көп. Көп. Айылдын эл арасында, айылдын арасында жакшылар, палбандар өтө көп. Эми мынандай шашылышта, кысталышта бардыгын бир мейір атап, немеш эске да келбей калат экен. Неме дагы окуялардан барбы анча-мынча? Эми чындыгы калбады. Менде андай көп окуялар деле неме болгон жок. Бир калат элек айтганда, ошо айылдагылар эле сизди тартып кой дегендер болду. Эмнедеги дагы ошо айылдагы дагы бир эки аксакал абаларым бар экен, тартып кой дедим, алар насип кылбай калыптыр майлы. Бир калат элек айтың бир. Дегиле атка чөп салгандарга, дегиле улакка барып, улакты бир көрүп келели жер деп келгендерге. Эми ошо ат сүйүүчүлөрүнө, атка кызыккандарга, ат таптагандарга, кыргыздын намысын коргоп улак чапкандарга, ошол менен бирге ушу жалпы эле биздин кыргыз элибизге, биздин ушу заманыбызда жашап аткан, биздин дүйнөбүздө жашап аткан элдерибиздин бардыгына биринчиден тынччылык, ушулардын ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, тилеген жакшы тилек ниеттерин бардыгын ушу Кудайым кабыл кылсын. Ошо заманыбыз жакшы болсун, мамлекетибиз оңолсун, ушу мамлекеттин оңолушуна ушу бардыгыбыз салымыбызды кошойлу. Ушу мамлекетибиз жакшы болсо, элибизде тынччылык болсо, заманыбызда тынччылык болсо, кыргыздын ушундай улуттук оюндары мындан дагы ушу Илайым өркүндөп өссүн. Ошо тынччылык болсо, ошон аттар көбөйөт, ошон оюндар көбөйөт, өсүп келаткан жаштар көбөйөт. Ошо жаштарыбыздан өскөндөрдүн бардыгынын ушу тилеген тилектери кабыл болсун. Бардыгына жакшылыкты каалайм, ушу тынччылыкты каалайм. Анан ушу дагы жана да бир айтып кеттим. Ушу кыргыз элинен суранам, кыргыз элинин жигиттеринен, улак чапкан жигиттерден суранам. Ушу тээктерин таштасын, чылбырларын таштасын, жана тросторун таштасын, такаларын таштасын, кыргыздын улуттук оюнун даңазалап көтөрүшкөнүнө мен тилектешмин. Кыргызстанда улак ушунча болот экен дейсиң, э? Кыргыздын улагы, Кыргызстанда улак мына нукурап ушу балбан билек экен, колу менен чаап атат дегенге жетишсин. Ооба. Ошонго жетишели. Келген меймандар сыйлайлы, э? Камчылап, кумчулап анын бетин нар кылсын. Ошондор болгон эмес. Биздин ата бабанын салтында эки жактан келген мейманга камчы да көтөргөн эмес, ат да салган эмес. Мейман деп урматтаган. Мейман деп урматтап, мейман деп сыйлаган. Ошон үчүн кыргыз эли ушунчалык тамырлашкан, ушунчалык өзүбүз аз болгону менен даңазабыз, даңкыбыз Кытай эң көп сан болгон Кытайдан ham даңазалуу кыргыз эли. Ошондой. Ошон менен бирге эме сенин да ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун, иштериң ийгиликтүү болсун. Ушинтип кыргыз элин аралап, кыргыздын ушундай бир аттарын, кыргыздын жигиттерин, кыргыздын элинин жакшы жактарын даңазалап жүрө берүүгам. Айтканыңыз. Жакшы тилеген тилек ниеттериңди Кудайым кабыл кылсын. Амин. Аллаху акбар. Тынч боло тургандар дагы, иштериңерге ийгилик. Жакшы ой пикирлерди ким калтырган болсо, ошолорго ушул дуалардын баары кабыл болсун туугандар. Сиз дагы тынч болуңуз, бар болуң. Рахмат.